жаңы технология менен колдонгон кылмыштар чыгып жатат. Нурбек мырза, ачылган фактор бар, ачылган сиз фактор вот бар. кечирим сурайм катуу тезисте, но орусча айтканда вы сейчас мне говорите обо всем и ни о чем, да? Был конкретный вопрос. На сегодняшний день с вашей стороны, со стороны министерства, какие конкретные действия и работы делаются по выявлению и предотвращению, получится, вот этих вот всяких СМС и звонков, мошенники, которые этим занимаются? Уважаемый Айдачев, вы мне выслушайте, что я говорю. Я же об этом же говорю. Что за айтып атам? Сиз мага так дана айтып берсеңиз, сен өтпөйсүң мынакей биздин деген. Сиз кандай жумуштар жүргүзүп атасыңар деп атабыз. Биз кызматкерлер даярдап атабыз. Чет мемлекет. Тогда дайте конкретиков. Вы говорите обо всем и ни о чем. Вот я вам сейчас говорю. Вы привыкли здесь говорить просто в воду. Вы сейчас говорите, что вы отправляете своих сотрудников. Вы говорите сотрудников какого отдела, в каком количестве, куда отправили и какие результаты. Вот мне сейчас, я просто хочу услышать результаты на сегодняшний день. Это же проблема не вчерашнего дня. Уже 3-й год, как мы с этим боремся. И конкретно вот вы тут даже мне справка об основании пишете, что за последний год есть у вас конкретные результаты. И я вот спрашиваю, какие результаты на сегодняшний день? Уважаемый Айдачев, каждый деген мелочтарды мен сізге деген қайсы мемлекетке деген ондогон мемлекетке барып атабыз. Аны перечислить етип, сізге айта албайм. Ал боюнча Хорошо, айтпай элеңиз мүмкүндү айтыңыз, анда мен сизге конкретно суроо бердим да. Канча биздин жаран кайрылды, ошонун канча маселе чечилип атат деп, ошону сурадым. Мен сизге анда Вы сами себе, как говорится, яму роете. Бирдемсе сураса, издалека заходит, самолет 3 айлантып отургузуп атасыз да. Тагы дана жооп берип коелот, болду, маселе чечилет да. Өзүңөр суроодан суроо туулуп атпайсыңар бул жакта отуруп алып. Урматтай Айдачев, сизге берген сурооңузга жооп берип атам. Анда айтып кетейин, 8786 деген алдамчылык боюнча деген кылмыштар катталган. Ушул катталгандар 83 бул боюнча деген кылмыш иштери боюнча деген азыркы кезде 76% ачылган. Ошол 76 кылмыш болгон алдамчылык боюнча 76% ачылат. Ошолор боюнча кылмыш иштери боюнча деген тергөө амалдары жүрүп жатат. А сиз айткан боюнча өтө чоң тармак. Сизге анда жазуу түрүндө ар бирин талдап туруп берейин. Бул алдамчылык боюнча жүздөгөн тармак бар. Ошол боюнча отдельно деген маалыматтар берейин сизге. Нурбек мырза, макул, 76% ачылган деп атасыз да. Бирок мен сурап атканым эмне себептен күйүп атам дегенде, биздин ошол пенсионерлер дейбизби? Улгайып калган, улгайып калган эмес, мынакей жаштар деле ошондой эле орто муундагы биздин жарандар ошол эле СМС аркылуу болобу, азыр деген жанакы искусственный интеллект аркылуу дагы мынакей ар бир адамдын үнүн да жазап, ата-энесине чалып, акча алган күндөр болуп атат да. Ошо 76% аныкталды деп атасыздар да. Ошону аныкталган менен бирок биздин жарандарга каражаттар кайтарылып берилген жок да, туурабы? Урматтай Эсетбековна, бул деген факттар өтө көп бул боюнчачы. Биз өзү интернет бурактарын карасаңыз, ал жерде симбокстар, ошол эле деген алдамчылык боюнча караган адамдарды анда бийлик өкүлүнө турган биздин жарандарга, кызматкерлерге дагы үстүнөн деген ар кандай кызматкерди чалган факттар боюнча кылмышкерлер кармалып жазасын алып атат азыр кезечи. Акчасын кайтаруу боюнча иш-чаралар ошолордун деген бул сот аркылуу кайтарылат билсеңиз өзүңүз. Сотко баргандан кийин соттон өндүрүп кайтарып берилет бул боюнча деген. Түшүнүктүү. Анда дагы бир маселе, бир суроо да. Ошол эле ошол биздин жарандарда маалымат болуш үчүн сиздерден кандай бир билбейм, может быть, биздин министрлик нет, не билим берүү. Получается, Министерство культуры, да, получается, будет курировать. Кандайдыр бир иштерди апарып атасызбы, жарнама берип, реклама берип, жанакы эле ошол эле общественный транспорттарда мындай маалымат берип, остерегайтесь этих мошенников деп. Ошондой маалыматтар барбы? Айдачев, интернет булактарын деген карасаңыз, биздин деген роликтер, биздин маалыматтар толтура. Биз күнүгө беребиз. Мындай деген чалган телефондорду көтөрбөгүлө, бул национальный банк аркылуу дагы маалыматтар берип жатабыз. Чоочун номерлерин интернет аркылуу болгондо ошо каяка кирип иштешим керек мен аны? Акибирске кирсеңиз, 24К кирсеңиз, любой сайт, кактуска кирсеңиз деле, даже деген биздин улуттук компанияда мен айтып атканым, менин мой посыл ошол болуп атат да, мынакей биз деген болсо, биз эгерде ошол менен көрүшүп аткан болсок, биз өзүбүздү ойлобой, ошол жаранды алданып аткан жаран катары ойлонушубуз керек да. Айтсаңыз, ошо пенсионер же болбосо уулу мурунда отурган байкелер, эжелер, алар Акипресске кирип карабайбы, окушпайбы? Ошо пенсионердин ар бирине үйлөрүнө чейинчи, барып подъездерге чейин биз чаптап келдик.
Макул Нурбек мырза, келиңиз экөөбүз урушпай, талашпай, мен сиздерге конкретно сунуш берейин. Мынакей азыр век цифровизация деп атабыз. Баарыбыз деле сиз баш болуп, мен баш болуп, колубузда уюлдук телефондор бар. Колубуз бош ойгон сайын эле мынакей эле ошол эле Facebookка киребизби, Instagramга киребизби, ошол соц барактарга кирип, баардык азыр дара калса жаңылыктарды да телевизордон көрүп алганбыз. Баарыбыз ошо уюлдук телефондон аркылуу маалымат алып калганбыз. Мен сиздерге конкретно сунуш берет элем. Келиңиздер, мынакей өткөндө деген Октябрь Жолдошбекович аябай жакшы иш баштады эле. Жаштар менен акция өткөргүзүп, ар бир шаардын ар бир айылга барып, жанакындай жакшы иш чара өткөрдү да, ошол элге жеткиликтүү болду. Ошондой эле кылып, келиңиздер, сиздер дагы бул азыркы күндө чоң проблема. Ошон үчүн мен сиздерге сунуш бердим. Келиңиздер, ошо активисттер болобу, блогерлер болобу, именно телевизорго акцент эмес, анан Аки пресс болсо 24кө эмес, вот именно элге, карапайым элге кантип жеткизсек болот. Бул ошолордун кандай десем, күнүмдүк жашоосунда колдонгон инструмент аркылуу жеткизсек, бул жана мындай кандай десем, точечно иштеген болобуз да. Урматтуу Айгерсетовна, кечирип коесуз, могу телефонду истеген карасаңыз, ошол деген постоянно азыр келет сообщениечи. Биз жүздөгөн материалдар таратып, андан сырткары могу телефондон сиз айткандай эле бул жумуш, сиз айтып аткан жумуш күнүмдүк жумушубуз, күнүгө жумуштар жүрүп жатат. Телефондон дагы постоянно сообщение келет. Андан сырткары сен интернет блоктарын деген карасаңыз, же болбосо телевидение дагы постоянно жумуш жүрөт. Мындай эле сиз деген талдоо жүргүзүп карасаңыз, бир интернет бассаңыз, алдамчылыкта ошол жерде биздин кылган жумуштар чыгат. Рахмат сунушуңузга. Нурбек мырза, эми бул менин сунушум. Бул сунушту кабыл алсаңыздар, мындан эч кандай жаман жагы жок. Биринчиден, экинчиден, балким сиздер айткан азыр кылып аткан ишиңиздер кылып атасыздар, бирок бүгүнкү күндө статистика эмне көрсөтүп атат? Статистика күндөн күнгө көбөйүп атканын көрүп атабыз. Ошол себептен мен ушул суроону көтөрүп, ушундай сунуш бергенге туура келип атат. Анан жаман көрбөңүздөр, эми бул деген күнүмдүк жумуштар, Айгерсетовна, сиз деген бул күнүмдүк жумуштар айтып атасыз. Күнүгө жумуштар жүрүп атат. Нурбек мырза, микрофонуңузду өчүрүп турсаңыз, урматтуу жетекчилер. Мен сиздерге кайрылып кетет элем. Эң биринчи сөздү баштаганды кичине учурашып, өзүңөрдү тааныштырып, анан кийин сабырдуулук менен кичине сөздү баштасаңыздар, биз түшүнүп атабыз, жумуш оор. Бизге да ушунчалык кайрылуулар көп болуп атат да, ошон үчүн депутаттар ушул маселелерди көтөрүп атат. Көтөргөндө так анан кийин сабырдуулук менен бир кичине жооп берсеңиздер. Урушпай, капа болбой. Эми жумуш баарыбыз түшүнүп атабыз, жумуш абдан чоң. Силердин тармагыңар чындап эле ички иштер министрлигинин тармагы абдан татаал да.